айта турган сөзүбүз акыйдага тийиштүү. Кээ бир адамдар, мусулман эле бир туугандарыбыз бир жакшы аңдай албай, түшүнө албай жүргөн бир маселе бар. Ал маселе дуа тагдырды кайтарабы? Бирок биз баарыбызга маалым билип жүрөбүз, тагдыр ал жазылган нерсе, бешенеге жазылган нерсе ал болду, өзгөрбөйт эми дейбиз. Пайгамбардын хадистеринде жаффал калам. Калем кургап бүттү. Жазыла турган нерсе жазылып бүттү лаухул махфузда. Ошол нерсе болот, андан кыпындай да өзгөрүү болбойт деп билебиз ушундай. А бирок мына ушундай маанидеги хадис бар, тагыраак айтканда, Салман аль-Фарси деген сахабиден имам Тирмизи риваят кылган бир хадис бар. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам: ла ярудду al-qada'a illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birru. Казай кадарды кайтарса дуа гана кайтарат. Өмүрдү жакшылык узартат. Деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай хадис айткан. Ал эми Абдуллах ибн Амр ибн ал-Ас деген бир сахаби болгон, ал киши айтат: "Сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям якул: Катабаллаху мақадирал халаики qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana wa 'arshuhu 'alal ma'." İmam Müslim rivayet kılgan özünün sahihinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: Allah Taala bütün kalayıktın taqdırın asmanlar menen жерди жаратыштан 50 ming жыл мурда эле жазып койгон. Эки хадис мындай карасак, бири-бирине маанилери каршы келгендей түйүлөт, сезилет. Ошондо тагдыр казаны дуа гана кайтарат деген хадисти кантип түшүнүшүбүз керек? Маселе ушунда. Ага чейин бир нерсени түшүндүрүп кетейин. Кудай Таала биз жашап аткан дүйнөнү 99,9% бардык нерсени себепке байлап койгон. Бардык нерсе себеп менен болот. Себеп менен болот. Эми мисал үчүн биз чаңкасак, суусасак, суу ичебиз, анан суусунубуз канат. Чаңкагыбыз таркайт. Биз эмне деп айтабыз ушуну? Менин суусунумду кандырган, чаңкагымды кетирген суу дейбиз же Кудай дейбиз? Чындыгында биздин суусунубузду кандырып, чаңкагыбызды кетирген Алла Тааланын өзү. Бирок ага эмне болду? Суу себеп болду. Курсагыбыз ачса тамак жейбиз, курсакты тойгузган ким? Аллах. Тамак эмне болду? Себеп болду. Демек, негизги жаратуучу Алла Тааланын таасири. Башка нерселер себеп гана болот. Эми себептер эки түрдүү болот. İnsan заты, пенде, адам сезе турган себептер бар. Пендеге сезилбей турган себептер да бар. Сезе турган себептер мына ушулар. Чаңкасак суу ичебиз, ошол суу себеп болду. Ачкасак тамак жейбиз, ошол тамак себеп болду, курсагыбыз тойду. Бул көзгө көрүнгөн, биз сезе биле турган себептер. Биз сезбей турган себептер да бар. Жанагы эле хадистин уланысында айтып атат. Өмүрдү жакшылык гана узартат деп. Же болбосо Анас ибн Малик радиаллаху анхудан риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз мынтип айтат: "Ман ахабба ан юбсата лаху фи ризқихи ва юнса лаху фи асарихи фалиясил рахимаху." Пайгамбарыбыз мындай деди: "Ким ырыскысынын кең болуусун жактырса, ошондой эле өмүрү узун болуусун жактырса, тууганчылык мамилени үзбөй уласын" дейт. Туугандар менен мамиле кылып жүрсүн дейт. Анан биз акылыбыз албайт. Туугандар менен мамиле кылса кантип өмүрүбүз узун болот? Өмүр узун болуш үчүн ден соолук чың болуш керек, таза абадан дем алыш керек. Дене тарбия менен алектениш керек, физкультура менен, спорт менен машыгыш керек. Ошондо адамдын өмүрү узун болот да деген биз сезе турган себептерди гана түшүнүп, кантип эле тууганчылык менен өмүр узарып калсын деп таң калабыз. Жана биз сөзүбүздүн башында айттык. Курсакты тойдурган тамак эмес, Кудай Таала тамак себеп болду гана. Чаңкоону кандырган суу эмес, Кудай Таала суу себеп болду.
Анын сыңарындай өмүрдү узатуучу көзгө көрүнгөн себептер ошол спорт менен машыгуу, таза абайдан дем алуу, зыяндуу нерселерден арылуу болгондой эле туугандар менен мамиле кылуу дагы өмүрдүн узарышына себеп болот. Анын сыңарындай дуа деле адамдын абалынын жаман абалдан жакшы абалга өзгөрүүсүнө себеп болот. Bir adam alkaş deylik, arak içip жүрөт, uğurluk kılıp жүрөt, arganda күнөөлөр жасап жүрөt, anın kolundan bir moldaka jetelep kelip, aga mesele aytıp, düşündürüp, davat kılıp, күнөө эмне, соо эмне, бейиш эмне, тозак эмне айтып, талим берип атып, анын абалын өзгөртсө, ал бизге сезип боло турган себеп менен аны абалы өзгөрдү дейбиз. А бирок ошондой эле көрүнүш дуа менен да болушу, бул дуа да себеп. Мисалы, bir adam өтө катуу ооруп калды. Adamdardın jakınlarının bardығы anından ümitini üzdü. Boldu emi bul can tapşırat eken dep. Bирок ötө güçlü bir tabip, dariger ana operatsiya kıldı, darıladı. Ne kıldı? Ölümden alıp kaldı. Biz ne aytabız? O güçlü tabip eken, bunu ölümden alıp kaldı deybiz. Çındığında çındap ölüm gelse, çındap ajal gelse hiç kim alıp kala albaydı. Bирок anın oşol çever tabiptigi, çever doktorluğu anı janagı neden sebep bolup kutkarıp kaldı. Oşonun ölümden kutulup kaluusu, öldürüp ümitimizni üzüp turgandanın kutulup kaluusuna mına uşul tabiptin çeverçiligi, güçlülüğü sebep bolup saktalıp kaldı. Çındığında anın oşol oğurluğundan, ölümden kaluusu taqdırda oşol doktordun operasiyası menen ölümden kaluusu taqdırında жазылган bolçu. Anın sыңарындай dua dagın güçlü kural. Peygamberimiz bir hadisinde mintip aytkan. Abu Hurayra radhiyallahu anhu'dan rivayet kılınat. İmam Tirmizi özünün sunanında keltiret. Laysa şey'un ekreme alallahi ta'ala mined dua. Allah Ta'alaga duadan kadırlıurak nerse yok. Olsun Peygamberimiz bir hadisinde dua Müslümandın kuralı. Demek dua çın-çınına gelgende taqdırdı özgörtpeyt. Allah Taala жазып koygan taqdırdı özgörtpeyt. Bирок dua ушундай күчтүү bir Müslümandын kuralı al көп nersenin özgörүүsüne, taqdırdan başka, awallardan başka nersenin özgörүүsüne sebep bola alat. Elibizin içinde de aytılıp жүргөн söz var. Balançanın işi jakşı жүрүп атат. Al degen atasının batasını algan da, apasının batasını algan da, na kem bolboy жүрөt. Мындай сөздөр толтура. Же болбосо palançının nazarından kalgan, palançı andan narazı болгон. Ошон үчүн анын иши жүрүшпөй атат. Ошон үчүн bir кырсыкка учурады. Деген нерселерди баарыбыз билип жүрөбүз. Мына ушул нерселер дагы жана биз сезип болбой турган сезимдер, же болбосо себептер деп айтылат. Алыс барбайлы Манас эпосунда деле келет. Манас эпосунда Сагынбайдын вариантында келет. Семетей Кошойдун батасы менен болгон бүткөн дейт. Көкөтөйдүн ашында Kalmak Kıtaylardan jolой күрөшкө түшүп, Kırgızlar taraftan Koşoy çıkıp, бирок күрөшкө түшүүгө шымыжак болуп, Каныке энебиz жанагындай териден тигип берген bir бышык шымын бергенде, ошол шымды кийип күрөшкө түшүп, ошондо Каныкеге дуа берген. Бул Семетей болсун, кара кулак шер болсун. Эңке иште сайсын, эченди катар bir сайсын. Telegey teң bolsun, tеңiz Manas tukumu atasындай şer bolsun. Beleske bütken ot bolsun da bettešken düşman yok bolsun. O meyinde bata kılgan. Anan oşonun sebebinen Semetey Kanıke'nin boyuna bütüp жарык dünyaya gelgen deydi. Mınday nerseler bizim nememizde köp. Demek bata bul öte oluttuğu nerse. Ululardan, alımlardan, kariyalardan, ata-enebizden, özü silagan adamlardan daima batasını alıp жүрөлү. Bata bizdin avalımыздın jakşıruusuna, Allah Taala razı olup turgan avalga, oşo tarapka avalımыздın жүрүүsüne sözsüz sebepçi bolot. Demek dua gana kaza taqdırdı özgörtöt degen hadisti mına ушундай түшүнүшүбүз керек. Allah Taala bаарыбызга туура түшүнүк берсин. Улууларыбыздын, устаздарыбыздын эл журтка жаштарга кылган баталарын Allah Taala кабыл кылсын. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.